Бул жак тартып бер неме болчу. Неме, Нурбек, 1 мүнөткө бияка неме болуп калчу. Арман кайдакты? Байлай бересиң анан. Уже кетти да. Тагы эмне? Бөлүшүп туруп кайра келсең эмне суроо жооп каласың. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бизге кирдиби? Мекендештер, кече күнү биз бул жакка келип, өзүбүздүн эфирибизди кылып кеткенбиз. Бул жакта биздин Манас акебиздин үйү. Азыр ушул жерде убактылуу жашап аткан квартирасына келип, сиздердин сырттан салымыңыздарды кошуп, бир аздан болсо да жардам бергениңиздер үчүн, достор, мындай продукты жана башкалардын баарын алып келип, этинен бери бар бул жакта. Эттерден бери алып келгенбиз. Бирок эттерди биз азыр бүгүнкү күндө тоңдуруп койдук. Тоңдуруп туруп беребиз. Кыскасы, майдан баштап унга чейин бардыгын алдык. Баарына ушундай өзүнчө коробка кылып, ар бир үйгө жетиштүү кылып биз таратабыз, достор. Сиздер ошого салым кошконуңуздар үчүн ыраазычылык. Алдын ала сиздерге видео чат кылып өтүп кетейин. Кыскасы, чайлардан бери бар. Бул жакта да көрсөтөм. Бул жакта экинчи машинабыздын артында. Бул жакта көрүп турасыздар. Биринчи сорттоо ун, анан кийин высший сорттогу ун да бар. Себеп дегенде алар өздөрү манты жана башка тамак жасап жегенине. Макарондор бар, майлар бар. Чайдын көк чай, кара чай дагы бар. Кыскасы, достор, бүгүнкү күндө жашоого эмне керек болсо, бул көрүүч, горох жана башкалардын баарын алганбыз. Ушулардын баарыны ошол сиздердин жардамыңыздар менен ушулардын баардыгы алынып, сиздердин суранычыңыздарды биз жеткизип атабыз, достор. Андыктан видеону бөлүшүп, максималдуу комментарий жазып, калуу болсо калуу жазып, критика жазсаңыздар дагы аябай болот. Себеп дегенде биз критиканы аябай жакшы көргөн адамдарданбыз, инсандарданбыз. Андыктан, достор, жүргүлө. Кеттик, ошо биринчи үйдөн баштап биз ишибизди баштайлы, өз-өзүнө таштайлы. Анан алчы кызым, канке, неме, колесканы. Жүргүлө. Астына. Бүгүнкү күндө бул жакта азыр Манас акенин өзүнүн үйүнө бул жакта 15 килограммдай картошка, жумуртка, өзүнчө мындай шириндиктерди биздин кичинекей бөбөктөрүбүз алган экен. Алардын да өздөрүнүн жардамын берели дешип. Бергил. Нурбек, сен келип өзүң сурап неме кылчы. Канке. Мына туугандар чоң эле адамдар эмес, даже бөбөктөрүбүз дагы Баткендеги бир туугандарга жардам колун сунуп атат. Булар өзү копилка кылып ушул эки кыз жыйнаган экен копилкага. Мына ошонусуна бүгүн шириндик алып келип отурушат. Жалпы чогулткан акчаңар канча чогулттуңар? Жакыныраак. 4000дей көбүрөөк. 4000ден көбүрөөк. Ошонун баарын силер алдыңар ушу копилкаңарды? Ооба, чогулткада акча барды. Гуманитарная помощь Баткенден келген балдарга, адамдарга ошондой пирожное барды, панкектерди берген. Жашың канчада? 12. 12 жаштагы карындашыбыз. Кайдыгер карабай ушинтип өздөрүнүн жыйнаган ата-энесинен ашырып бекитип жыйнаган акчасын бүгүн чыгарып алып келип отурат. Бул дагы кыргыздын биримдигине, эртеңки келечектен үмүт бар экенинен кабар берет. Рахмат сиздерден, Алла ыраазы болсун. Ушундай патриотка болуп, кыргыздын мыкты кыздар болуп чоңойгула. Урматтуу кыргызстандыктар, биз баардыгыбыз колдон келген салымды беришибиз керек, жардам беришибиз керек. Бул кожо көрсүн же бирөө көрсүн үчүн эмес. Могул жердеги бир туугандарыбыз канча күн жашайт, канча күн болот бул жерде, аны эч ким билбейт. Бир гана Алла билет жана убакыт көргөзөт. Ошондуктан бул жерде убактылуу келип жашап аткан Баткенден келген туугандардын тамак ашын жок дегенде продуктасын үзбөй камсыз кылып берип турууга аракет кылалы. Биз мусулманчылыкта айтат, оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн деп. Биз ошентип эле берейли дегенбиз. Бирок биздин бергенибиз жетпейт экен. Бул жерде бир эле бир 3 үй бүлө эмес, мындайлар көп Бишкекте. Ошондуктан жалпысына жетсин деген гана ниетте чагылдырып атабыз.
кээ бир арам ойлуулар же кыска ойлуулар жаман ойго албагыла, сураныч. Эгерде эртең менин дагы башыма түшүп, мен жашаган аймакта ушундай нерсе болсо, мен да ушул күндү көрүшүм мүмкүн. Ошондо сиздер келип, кыргыз эли келип жардам бериши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүн табалабай, тоба кылып туруп, колубуздан келген жардамды берели. Бир эле продукт эмес, колдон келсе дары-дармек жана башка муктаж, эмне муктаж болуп атса, ошону сурап алып туруп анан алып келип берсек, менимче туура болот. Тамак аш баардык эле көтөрүп келгенде биринчи тамак аш оюна келет, продукт оюна келет, ошону алып келип атат экен. Бирок башка дагы жетишпештиктер бар экен. Кийим-кече, дары-дармек, ошолорду сурап алып, андан кийин алып келсеңиздер жакшы болот. Жана жашап аткан батирлердин дагы акысын төлөө үчүн балким акчалай каражат дагы керектир. Ошону дагы эске алып, биринчи келип сурап коюңуздар. Анан мынау велосипед. Жаш балдардыкы, буну дагы мына карындаштарыбыз алып келиптир. Буну кимге? Кичинекей бөбөгүм уже велосипедден чоң болуп калып, ошон үчүн могу велосипедди кичинекей балдарга берейик дедик. Атың ким? Атың ким? Айтпай албай. Мына ушинтип ойнойт ушул жерде. Ушундай достор. Азыр мына биринчи жардамдар келди. Бул жерде ушу керектелүү үчүн нерселер келди. Эмне керек болсо, бул жердеги үй бүлөлөргө таштайбыз. Ашып артып калганын андан ары карай улайбыз. Кийинки муктаждарга жеткирип беребиз. Дагы бир жолу кайталайм. Кожо көрсүн, бирөө көрсүн үчүн эмес. Чындап айтайын, бул башкаңыздар дагы үйдө жаткандар келип жардам бериңиздер деген гана ниетте чагылдырып атабыз. Мына продукталар. Мына ушу эт муктаж экен. Моонун ичинде картошка, пияз, сабиз, продукта, тамак ашка керектелүүчүнүн баардыгы. Ушундай тон, мында жумуртка, шириндик, ушунду бөлүштүрүп берип атабыз. Эгерде биз кече күнү келип тизмек кылып кеткенбиз, бул жердеги азыр 3 үй бүлө бар экен, 3 үй бүлөгө эмне муктаж, эмне жетишпей жатат. Сиздерден дагы сураныч, эгер келем десеңиздер ушак жар конушуна. Биринчи келип сурап алыңыздар, балким мына батирге төлөөчү жагынан акчалай каражатка муктаждыр болуп аткандыр. Ошону жардам берип чечип кетесиздер 1 айлыгын. Балким дагы бир продукта жетишпей аткандыр. Келип сурап алып туруп андан кийин жардам кылсаңыздар максатка ылайык болот и жардамыңыздар дагы багыттуу пайдаланат. Ушундай достор. Азыр мына машинелерде дагы бар. Аны дагы чагылдырып коелу. Башка жактарга дагы жеткиребиз аны. Мына ушундай кылып алынып келинген. Мондай пакеттерге бөлүнгөн ичинде. Пиязы, картошка, сабизи, монда чайлары. Анан монда чайлар, таптуу чайлар жалаң. Достор, мен кайра-кайра кайталагым келип атат. Сурап алыңыздар бир күн мурун келип, же акчалай кылып деле келиңиздер. Эттер, жумуртка, макарон бардыгы бар. Ошто керектелүүчү нерселер. Бирок бул эле 3 эле үй бүлө эмес, мындан да башка көп. Баткенге барганда сүйгөнүңө бересиң, айним. Мына бересиңби? Эски китептери өзүңүн колдонгон китептер экен. Ана китеп. Бул эмне бул? Не китеп? Ана. Не китеп? Айт, толук айт. Сказка. Сказка? Кимге бересиң? Кичинекей балдарга. Алып кирип бер. Молодец. Ошундай болсо. Оно кызга бер, ошо кызга. Ошол окуп турсун. Сен пистолет сен ал, мамалакты бер, оно кызга бер, эчтеке берилбей калды. Ошого берип кой. Мына азыр кече Мирлан Урайымов агабыз келип, бул жерде Майрам Сатаровна эжебиз келип, Бек Умаралиев келип, ушул жерден тизме кылып кетишкен экен. Эмне муктаждык, эмне керек деп кече күнү кетишкен. Бүгүн мына биз менен кошулуп Москвадан Осмоналы Уразметов агабыз келип отурат.
Айпери Кулмурзаева келип отурат. Булар да өзүнүн жардам берели деп. Силерге сөз. Адахан Кимсанбаевдин Таныштырып коеюн, Адахан Кимсанбаевдин жардамчысы, кеңешчиси. Саламатсыздарбы? Ушундай бүгүн жакшы бир жышаандын, жардамдын бир кичине бөлүгү болуп турганыма абдан кубанычта болуп турам. Албетте жерибизде, элибизде тынччылык болсун ар дайым. Негизи кыргыздын бир муштумдай болуп түйүлгөнү ушул кыйын кезеңде билинди да. Ошон үчүн ар бир ушул биздин мекендештерибизге жардам берген ар бир жаранга, ар бир туугандарга жана мекендештерибизге чоң ыраазычылык билдирем өзүмдүн атыман жана ошондой эле партиянын атынан. Негизи динде деле жакшы айтылган, садака берилсе көп кырсыктан, жаман нерселерден сактоочу деп. Анын сыңарындай ар бир үй бүлөгө, ар бир жаранга тынччылык, токчулук каалайм жана ошондой эле алыста жүргөн жарандарыбыз дагы жардамдарын өздөрүнүн аябай колун сунуп атышат. Аман эсен мекенге кайтып келишине тилеймин, каалаймын. Бар болуңуздар ар дайым. Мекенибизде, жерибизде тынччылык, токчулук болсун. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Осмоналы, Москвадан келип ушундай мекендештерибизге жардам бергениме кубанычтамын. Ушундай патриот балдар менен ар дайым бирге жүрүп, ушундай элибизге кызмат кылганга ар дайым даярбыз. Ар дайым элибизде тынчтык болсун. Рахмат. Урматтуу мекендештер, кыскача маалымат катары айтып коеюн. Мен ар бир алган буюмубузду мынтип карап турган, мынтип жазып, өзүнүн ар бир алган жерибизден чектеринен бери мындай торговый товардын чек деп коет, ушундайларды жаздыртып, бааларынан бери көрүп алсаңыздар да болот. Ооба. Мына бааларында көрүп алсаңыздар болот. Ар бирине өздөрүнүн жазууларын жазылган. Эмнени айткыңыз келди? Бул деген ар бир аманат, ар бир колго жетип атат деген. Ооба, өзүнүн адресине жетип, өздөрүнүн колуна жетип кийип атат. Анан кээ бул торговлуктун бул жактан кассовый чекти же болбосо ушундай кыскача маалымат бере албагандардан биз өз жерлерине монтип жаздыртып, ар биринин тушунан жаздыртып, мынтип колго жүртүп алып атабыз достор. Бул деген силердин кошкон бир тыйын салымыңыздар болсо да ошолордун баардыгы өз дарегине жетип, өз дарегине келтирилип атат, тийишлип атат. Кудай буйрса дагы достор алдыда 30 үйгө барабыз. Азыр биринчи, үчүнчү үйдү бир үйдө 3, бул жерде 3 бөлмө бар, 3 үй бүлөнү биз азыр таштап кеттик буйрса. Анан кийин дагы улантабыз. Менимче бүгүн түнү менен болушубуз мүмкүн. Бирок достор, көп жерлерде түз эфир кыла албай калышы мүмкүн. Кыскача видеолорду кылып, биз баарын чогултуп, сиздерге маалымат берип коебуз. Бул жакта биздин бул азыр биз дагы кайталап кетейин. Кечеки Манас агабыздын үйүндөбүз. Жанакы өзүнүн бир туугандары, 3 инвалид бир туугандары бар. Ошонун үйүндөбүз. Эттен баштап айтканын баардыгын алып келдик. Дагы алып келген продукталардан буга чейин да алып келип тапшырышты. Бизге мыналар керек дегенден ошолорду гана таштадык дагы. Калгандарыны башка жакка алып барып, дагы башкаларга дагы жардам берип, ошолорго берип койгула дегенден биз кайра башкаларын алып кетип атабыз. Достор, ошон үчүн туура түшүнөсүздөр. Азыр ушундай имандуу, ушундай биздин акылдуу агаларыбыз бар. Көрдүңүздөр, алдым жуттум эмес, ашканын башкаларга алып барып бергиле. Баарын бирдей карайлы дегенден биз ошону кылып атабыз достор. Комментарий жазып бөлүшүп коюңуздар сөзсүз түрдө. Дагы жардамдарыңызды беребиз десеңиздер достор, бул башталышы ижараларга, жашоолоруна, инвалиддин коляска жана башкалардын баардыгына кол сунуу дагы алдыда. Ошондой достор. Кача Ошол туугандар, буга чейинки эфирлерди, видеолорду көргөн болсоңуздар, ушул Ак Жарбанын ушундагы 30-көчө жайгашкан ушул үйдү тартып кеткенбиз. Тизмесин алып кеткенбиз. Ошо тизме боюнча кайра келип отурабыз буюрса. Кыскача маалымат берип коюңуздарчы. Ушул жерден мына жерден. Эркин ага
азыр жогоруда айтып атпайсызбы? Келип атышабы, кандай болуп атат, ошону бир-эки ооз айтып койсоңуз. Келип атат, бирата келип атат элден. Келип атышабы? Ооба. Жакшы эле бар. Кем олар эмек кетти. Дагы келди, анан кийин дагы адамдар балдар келип эмек кылып атат. Мына туугандар кече келип, ушул жерде Эркин абаны, ушул жерде Баткенден келген бир туугандарыбызды тартканбыз. Мен дагы бир жолу баса деп айтам. Ар сөзүмдү айта турган болуп калдым. Себеби кээ бир кем акылдарга жеткириш кыйын болуп калды. Кожо көрсүн кылып атасыңар, анан жок. Мен дагы бир жолу айталайм. Жок. Биз кече келип чагылдырдык. Мына кайдыгер эмес жарандар дарегин таап келип жардам берип кетип атат. Мына ушул гана максатта. Башка эч кандай бир хайп же башка деген ниет жок. Ошон үчүн достор, келгиле, туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, бишкектик туугандар, жардам берели. Колубуздан келсе, эгер келсе, күндө жардам берели. Колубуздан келишинче, жумасына бирби, 10 күндө бирби, 2 күндө бирби, кимдин колуна кандай жардам келсе, бере берели. Ушул Эркин аба дагы келип калса, жардамын ала бериңиздер. Биз дагы чын жүрөктөн аныкы Баткенди көрүп келдик деп азыр жогоруда айттым сизге. Абалы оор. Аны мындай барган адам же мындай жон терисимен сезген адам түшүнбөсө, анан кээ бир адамдар түшүнбөйт. Аны тартынбаңыздар. Ал жакта согуш болуп атат, бирөө же жыргаганыңыздардан келип мындай болгон жок да. Ошол. Мейли жакшы болуп кетет Кудай буйруса, аз калды. Ден соолукка караңыз. Дары дармек муктаждык жокпу сизде? Мындай таблетка башка ичпейсизби негизи? Жок, ичпейм. Эчтеке. Болсо тартынбай айтың. Жок. Эмне немеге доктурга көрүнүш керек. Өзүгө түшкөн ошого карата. Анан макул. Алла шифасын берсин. Анан мына нерсе дагы тезирээк бүтүп кетсе кайтабыз. Баткенге кошуп айтабыз. Биз да барабыз. Болупту, мына тынч туруңуз, макул. Достор, бул жакта агаларыбыз, эжелерибиз алып келген тамак ашка керектелүүчү, күнүмдүк оокатка керектелүүчү нерселерди ушул жерде жашагандарга таркатып, бөлүп ушундай иштер менен алектенүүдө. Достор, бизде өгүнү бул жакта бизге айтып кетип атканда айтышкан, биз шлёпкачан келгенбиз, көпчүлүгү шлёпкачан келип деп. Андыктан ар бир үйгө ушу бир кыз бир балага деп размерлери менен биз жазып кеткенбиз. Көлөш таштайбыз азыр. Болбоду дегенде жамгырда болсо дагы же болбосо бир аз ар жери басса дагы буттары жакшыраак болуп турсын. Колубуздан келишинче ушундайларга жардам кылып, себеп дегенде ботинка жана башкаларын алып берүү алдыда. Нурбек. Немеге? Бул ошо орукчан карындашыбызга бирөөсү Манасакен бул жакта алып келген Эркин агабызга, себеп дегенде булар эшикке басып чыгып келип турат. Ошон үчүн буттары жылуу болуш үчүн. Апарып берип. Дагы бир жолу айтып коеюнчу. Неге мындай кылып галоштон бери тартып чыгарып атасыңар деген ой келбесин. Ар бир нерсенин орду менен болгон жакшы, отчету менен болгон жакшы. Ошон үчүн биз орду менен беребиз. Мыякта сырткы экен, барды. Манасаба, mo галошту. Эркин аба, сизге эшикке чыкканда ал эме менен тиги тапчка менен эмес, галош менен. Размери түшсө керек сизге. Болжолдоп алдык да чоңураак экен. Рахмат. Муну берки карындашыбызга дагы берип коелу, эшикке чыгып калса, жылуу жумшак кийип турсун, да? Макул. Биздин ар бирине өзүбүз алып келип берип аткан себеби дагы ушул. Ар нерсе ордуна жетиш керек. Жолдон кыйты болбош керек. Негизги максат ошол. Жана карындашыбыз каякта? Наркыдабы? Эже, эме кылбаңыз антип. Качпаңыз. Жана карындашыбыз кайсы? Жок, мындай эле бериң, сиз берип коюңуз. Кандай жассызбы? Мына сизге, кийип көрүңчү, түшөбү? Ичкерден кийип көрүң. Кичине болуп калса,
Жакшы экен. Эчке мону менен эмес, жылуу-жылуураак ушуну кийип туруңуз, Болуптур. Мына ушундай достор, колуңуздардан келишинче жардам бере бериңиздер. Мен коркконум ошол дагы бир жолу кайталайм. Кожо көрсүн, тиги көрсүн, бул көрсүн эмес, могу жол жакка басып берели да, могу жолду тартканча. Мына ушул көчө экен. Көчөдөн бурулганда эле 30-көчөдөн бурулганда эле биринчи, экинчи үй экен. Мына кыздарыбыз дагы жардамга келип, жардам берип атат. Мына ушундай достор, кимдир бирөөлөр табалап үйдө жатып алып анан көрүнүп калайын деп атасыңар дегендей нерсени мен аябай көп окудум акыркы күндөрү. Мен жүрөгүм ойгон ошол нерсе болду. Биз Алланын үчүн, Алланын ыраазычылыгы үчүн гана кылалы десек, ага дагы жеткирбей, мындай адамды кызыктай кылып коюп аткан абалдарга салып коюп атасыңар. Ошон үчүн мына ким жардам берем десе, эмне жардам берем десе, мен жана жогоруда айттым, келип бир күн мурун сурап алыңыздар. Анан ошо муктаждыгын алып берсеңиздер, жеңил болот эле буларга. Тамак аш алып келе берип, балким ашып калып жүрбөсүн дегеним. Чындыгында башка муктаждыктары бардыр, бирок аны айта албай аткандыр. Ошону келип ачык эле сурап алып, анан ошол кемчиликтерин, ошол муктаждыктарын чечип берсек пайдалуу болот. Мына ушундай достор. Чыгып отура бериңиздер. Отура бербейсиздер. Ооба. Азыр мына үйгө жетиштүү нерсесин тышта. Азыр кайсы көчөгө? Азыр 11-көчөгө барабыз. Азыр 30-көчөдө турабыз, мына. 30-көчө. Азыр Акжар конушунун 11-көчөсүнө барабыз. Ал 11-көчөдө дагы муктаждар бар экен, ошолорго жеткирип беребиз. Бирөө эмне дебейт, ал биздин кызыл ашыгыбызга да келбейт мындан кийин. Көрсө түшүнгөндөр да түшүнмөгөндөр бар экен, алар айта берет экен. Ушундай достор, кыскача. Мага буруп берсең, мен машина менен кете берейин. Сен ал машинага чыга бер. Ооба. Ушундай туугандар. Азыр 11-көчөгө барабыз. 11-көчөдө дагы ушундай муктаж үй бүлөлөр бар экен, ошол жака барабыз азыр. Анан мына Бишкектик тургундар келип жардам бериңиздер. Биз билген гана бул 5-6 үй бүлө болуп атат, биз билбеген мындан дагы көп. 10-дан ашык үй бүлө бар. 10-дан ашык деп атат. Кече келип тизмектеп кетишкен экен бардыгын. Жардам бергендер келип жардам бериптир. Майда чүйдөсүн берип атат экен. Мына бүгүн биз дагы алып келдик. Кечеки элдер дагы өздөрүнүн атаганын берип жиберишти. Жана жогоруда көргөздүк. Жаш мектеп окуучу кыздар дагы өзүнүн копилкасына жыйнаган акчаларын чыгарып берип атышат. Бул жакшы нерсе. Ар бирөө жардам берели ушундай кылып. Азыр биз алдыга өтөлүбүз, сиз айтасызбы жолду. Азыр 11-көчөгө кетип атабыз. 11-көчөдө үй дагы бир семья бар экен. Канча семья бар? 11-көчө. Мүмкүнчүлүгү чектелген семья экен да почти. Баткенден келген туугандарыбыз бар экен. Жанакы согуштан кийин Бишкекке келген бир туугандар бар экен. Ошолор келип азыр пәтер алып убактылуу ошол жерге жайгашып жашап аткан үй бүлөлөр бар экен. Ошол жөнүндө айтып атабыз. Азыр кече келип эжелерибиз, агаларыбыз келип тизмек кылып кетишкен. Эмне муктаждык, канча үй бүлө, бүгүн продукта жана ошол кече өздөрү айткан могу кемчиликтерибиз бар, ушулар жетишпей атат деп биз ошолорду сурап алып, эмне муктаждыгы бар,
қызметтеп кеткенбіз, бүгін алып келіп ошолорду берип атабыз. Жана башка ушул жардам берет элем деп аткан бир туугандар үчүн ушул даректерди биз кирип чыккан үйлөрдү чагылдырып түшүндүрүп берип атабыз. Анан бул биз чагылдырып берген үйлөрдөн башка, бул жерде жашап аткан семьялардан башка дагы көп Баткенден келген бир туугандар бар экен. Мына ошолорго жардам берели деп атабыз. Кимдир бирөөлөрдүн үйүндө балким жайгашып жашап аткандыр, ал үй бүлөдө эле да бага алса 10 күн, 15 күн карап жардам бере алар, бирок алардын да өзүнүн бала чакасы, үй бүлөсү, жашоосу бар дегендей. Аларга оор жолго тийгизбей жардам берсек жеңил болот эле деген максатта. Ушундай туугандар. Азырдан биз биринчи барган жерде 3 семья бар экен. Арасында мүмкүнчүлүгү чектелген Эркин деген агабыз да бар экен. Анан дагы бир карындаш бар экен, бир кыз бар экен, экинчи группадагы. Балким аларга дары-дармектер азыр биз сурадык, бирок дары-дармек эч кандай нерсе кереги жок. Ичпеймин негизи дейт, жакшымын, бирок бир текшерип алгандан кийин анан айтамын. Аба? Хорошо. Ушундай достор. Жакшы кулай атабы. Бөлүшүп коебуз кай деген карабай. Анан бул паракчачы күнчөнчө деген баягы карамалууларга түшүп болбой бөлүшүп коебуз бул эл үчүн. Мен же бүгүн тууган үчүн. Анан мен өзүңөрдү көргөзөйүн деп атасыңарбы деп аткан кем акылдар. Антип комментарий жазып отурбай чыгып калган кезде сен дагы ошону кыл. Кап эле бир жакшы кетип аткан ишти жаман жакка бургусу келгендер. Звук кандай болот? Айтсаңыздарчы. Аябай эле секинчи катагы. Мына эжекелерибиз дагы жардам берип кайдыгер карабай. Булардын да тирикилиги бар, жумушу бар, баарын таштап коюп жүрүшөт. Азыр 11 деп атпайсыздар. Анда азыр 11-ге кирели, анан кайра кайтканда 21-ге кирели, майда жок. Кайсыңызда жакын калдык азыр? 11 алыспы? 11-ге келип калдык. Өзача келип калсак 11-ге кирели. Анан кайтабыз да кайра. Азыр 3 машина болгуча. Эми канча убакыт болот буларда белгисиз да, ошон үчүн чагылдырып атабыз, тартып атабыз. Балким 1 ай болуп калар, балким 1,5 ай, балким 10 күн, балким 1 жума, 7 күн. Билбейбиз да. Колдон келген көмөгүбүздү бере берели. Аябай көп дейт. Айылда эч ким жок деп атат. Баары келе берген деп атат. Демек ушул Бишкекке келген туугандар көп экен Баткенден. Ошолорду издеп таап жардам берген аракет кылган. Азыр 11-ден дагы өтүп кеткен. Жок начар чыгып атабы? Эфир көрүп аткандар жазып койсоңуздар, туугандар, звук кандай, жакшы элеби? Могу жерденби? Мына 11-көчөгө бурулдук. Айдай бер. Шембе аткандар үчүн тартыптагы коюнчу. Мына серебристи сол жактагы баратага. Биринчи баратабы? Туугандар ушинтип келе бересиздер. Ушундай электер. Сиз алдырага эле айдайсызбы? Мында бир эки машина түшүрүш астынан жок. Бул жерде көп окшойт, келгендер, негизи.
Ошон үчүн көбүрөөк ба? Мына достор, экинчи дарекке келдик. Мынаны таңып коюңузчу. Суларысты бөлөйлү бияка. Уруп жабыштырып коюңуз. 4-үй. Ооба, жазып койсоңуз. Рахмат. 4-үй, 21-көчө 4-үй, Мына достор. Ооба. Жакшы угулуп аткан болсо жакшы. Мына кече келип тизмек кылып кетишкен. Бүгүн ошол тизмек менен таркатылып атат. Туурабы? Адашпасам. Ушундай достор. Экини. Үчтү эмес, экини. Ооба. Мына азыр шириндиктерди дагы бөлүштүрүп баарын беребиз. Азыр 21-көчөгөбү? Мындан кийин 21-де 10 киши бар эли. Машина ачып коеюнбу? Не экен Гүлзатчы? Бера билбейм. Кайсы? Билбейм да. Ким менен ким тетиш? Ошолор да, кечеки бүт тартып тизмектеп кеткен үйлөр экен да. Бөлүшөбүз достор, поделиться кылып коюңуздар. Көбүрөөк жетсин. Жардам берем дегендер келиңиздер ана. Жардамга. Мына азыр бул үй бүлөгө дагы аталып бөлүнгөндөрдү берип атышат. Мына жумуртка, чай, продукты. Ондакта макрондору дагы бар экен. Баягы кийим кечеги бар, ошону кыйкарыш керек. Kiре бериңиздер. Бересиздер да бер. Мына достор, ушундай жерде күн кечирип атышыптыр. Ар ким колунан келген жардамын берип атат. Бирөө туура түшүнөт экен, бирөө туура эмес түшүнөт экен. Алланын ыраазычылыгы үчүн деген сайын адамдардын кейбирлеринин кейбир кем акылдардын ою башка бөлүнүп кеткен. Салам алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Ушундай достор, мына мен дагы бир жолу кайталайм, бул экинчи, үчүнчү үй болуп атат азыр. Кожо көрсүн эмес, же көрүнөйүн деген максатта эмес, мындайды эч ким башына салбасын, бул согуш болуп аткандын негизинен ушул нерсе келип чыгып атат. Ар бирибиз колдон келген көмөгүбүздү берели. Баткен эли жалгыз эмес. Жалгыз таштап койбойлу. Балким эртең кимдир бирөөнүн башына ушундай оорчулук түшүп калышы мүмкүн, кайсы бир адамдардын. Биз өткөндө немен дарыңызды жазып кеттик эле. Анан бүгүн немеге болгону продуктага убактыбыз болуп калды. Дарыны алып келип беребиз, а? Дары сизде барбы тизмеги? Немеси бар, названиясын жазып кеткен болгону. Бүгүн продуктадан убактыбыз бошобой калды. Саламатсызбы, жакшы турасыздарбы? Жакшы. Анан бүгүн продуктаны гана алып келгенге убактыбыз болуп калды. Дары менде бар жазуусу. Ошону алып келип бериңиз. Лейлекеби? Уже ал жак тынч бекен? Ооба, тынч экен. Уже барыңыздар кайтып атасыздар, а? Точно маалымат. Азыр ол жердегилерчи 21 30-үйдөгүлөр дагы лейлектен да. Ал 2 күн болду келгенибизге дейт. Ооба. 30 дагы лейлектен, ооба. Лейлек районунан алар. Лейлек районунан. Түшүнүктүү. Азыр мына бир үй бүлө кайтат экен уже. Бул жерге келбеңиздер. Бул 11-көчө, 11-көчөгө келбей эле койсоңуздар болот экен.
21 жана 30 көчөгө ким көмөк көргөзөм десе келе берсеңиздер болот. Себеби ал жерде мүмкүнчүлүгү чектелген да бир туугандарыбыз бар экен, бир агабыз, бир карындашыбыз бар экен. Алар өтө муктаж. Жакшы папа, кандайсыз? Коноктору жакшы тосуп отурасыздарбы? Жаман ойлобоңуз, неге тартып атат деп. Баягы элге жеткириш максатында гана тартырып чыгарып атабыз. Анан бирөө туура ойлойт экен, бирөө туура эмес ойлойт экен. Ал жакта согуш болуп атат. Бул жерде бирөөбүз көчөдө калып мындай күнгө көргөн жокпуз да. Бардыгынын үйү бар, жайыбыз бар Баткенде дегендей. Кече биз да ошо 4 күн ошол жакта жүрдүк. Кече мурда күнү келдик кечинде. Ал жакта эч ким жок. Адам болбосо айылдын да көркү болбойт экен. Эч бир даже тоок жок. Көчөдө жүргөн. Бир төртөөбүз жүрдүк, качан кайсы тоодон чыгып атат экен деген гана Аллага ишенип коелу басып жүрдүк ушу аралап. Эч ким башканда ким салбасын. Анан сиздер билген дагы ошол жактан келип бир жерде жайгашып азыр жашап аткан үй бүлө болсо айтып коюңуздар. Эме бар, кайнежем келген. Каякта? Эмеси менен кече бияка келди эле, 2 кайнежем келген. Ушул айылда? Эмеде. Дордойдо. Дордойдо. Баласы, келини, 2 небереси, 2 кайнежем ошолор келген. Алар кече келишти. Же мурда келишти. Анда ашыкча болгон болсо, ашыкча азыр беребиз сразу. Беребиз же сиздерге таштап. Азыр таштап койсок, берип берсечи, берип берсеңиздер болобу? Мейли. Биз азыр тизме менен гана кетип атабыз да. Эме, ошого фамилиясын айтыңыз. Жо, биз жазбайбыз уже. Жазбайбыз. Биз жазбайбыз. Биз жөн эле бул жакта берип коюп кете берели, сиздер мойнуңуздарга алып өзүңүздөр берип коесуздар. Мейли. Ушундай кылып, ушунда ар бир немеге үй бүлөгө. 2 семья келген да. Бирөөсү баягы Арканын наркы эмесиде Жигдали деген айыл бар да, Тажикстандын. Алдыңлар Кыргызстандын адамдары, бирок Жигдалда жашачу эле да. Семьясы мененчи. Келсе эле болду же. Анан ошол жактан келсе эле болду, Ташта айланда. Келген болсо эле болду. Анда азыр 2 семья катыштайлы ушундай. Кече келген болчу бу жерге. Анын ичинде бирси эме кылайын, колоктойын деп алып кетти. Так шу жерге келген да баары элечи. Ана мына достор, бул жакта да ушинтип сураштырсак чыга берет, бирок мен жана жогоруда айттым, мен өзүм күбө болдум. Эч канча адам келген жок дегени менен оңор эмес экен. Аябай көп экен. Ой, бул эмеде мен билгенден толтура бүгүн үйүмө 2 беженец келди, 2 аял. Айтат ошол бири Самаркандден, бири дагы ошол Баткендин бир Рават деген жеринен келиптир. Рават. Келип бечаралар ыйлап ошол жерде отуруп эме кылып кетишти. Алар кайсы тарапта турушат? Алар Акбатада турушат. Анда Акбатага азыр 30 көчөгө барып келдик. Азыр сиздерден кийин 21 көчөгө киребиз, ал жерде дагы 2 үй бүлө бар. Мен алардын точный адресин билбейм, кыздары сабакка келишет да мага. Ошо кыздар аркылуу биринин тайнеси экен, биринин чоң апасы экен. Ошо сиңдиси менен бүгүн келишти, кече келишкен. Түшүнүктүү. Азыр ошол сиздер жана айтып аткан 2 үй бүлөгө Дордойдогу. Сиздерге таштап кетер, баласын чакырып берип коюңуздар. Мейли. Анан кече биз келип тизмек кылып кеткенбиз. Эмне керек депчи. Сиздерге келди келбеди билбейм, 30 көчөдөгү 3 семья бар экен. Аларга бир 5-6 адам келип жардам берип кетиптир. Ошол гана максатта чагылдырып атабыз да. Азыр эртең дагы келип. Себеби үй ээси дагы бага алсаң тууганыңды деле бир 10 күн бага аласың. Андан ары кыйын болуп калат, чындыгында же. Чындыгында мындай окуя болбогондо мен өзүм иштегенде бизге жардамдын деле кереги жок эле. Ошону айтып атпайбы, иштебейбиз да, иш жок да же ошондон. Жоктуктан дагы эме 2 студентим бар. Жанагы бала студент, анан кызым контракт менен. Алар күнүгө ошондой проблемаларыбыз бар. Ошон үчүн алып келип берип кетели деп атабыз. Алла разы болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Эмеде биз бардык да Бозадыр айылына, Баткенде. Көрдүк ошондо чындыгында бир үйдө 100 адам. Аны ошол үйдүн ээси жеткире албайт, бага албайт. 100 адамга 2 казан аш кетет экен күнүнө. Аны камсыз кылуу кыйын. Монда Кырдаалда кыргыз эли да берешен айкөл экен, бүт жардам берип атканда ала бериш керек. Элибизден айлансак болот. Айлансын. Ооба. Мына ушундай. Аны отдельно кой бек. Өзүнчө койгула аны. Өзүңүз бөлүштүрүп бересиз апа.
караштырып бере бересиздер өзүңүздөр. Эме аз звонок этебиз, баласы келип алды. Ооба. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан деп бая звонок этти эле, ошо силерби? Ооба. Алла разы болсун. Рахмат. Болду. Тынч болуңуздар. Жакшы болуп кетсин бардыгы. Дагы келебиз Кудай буйрса. Мына достор, бердик. Азыр тиги Дордойдо дагы бир үй бүлө бар дейт. Антында таштап кеттик. Мына ушул Адахан Мадумаров деп. Адахан Мадумаровга жүрөгүнү жанына берген киши да ошо киши. Бүтүн Кыргызстан деп монт. Мына ушул эже өзү да электен болот да. Билем. Бул менин өзүм эжем бул. Бизде ушул жана жогоруда айттым апа, эл көрсүн үчүн тартып аткан жокпуз. Башка эл келип жардам берсин, балким таппай жүрөр деген ниетте гана. Ой, YouTubeга чыгарып жибербегиле анан кийин да. Жок, бул биз андай чын жүрөктөн. Көргөндө мен деле жакшы эме кылбайм, элге көрүнүштүн кереги жок. Ошону айтып коюш. Ол колуң берген сол колуң бер. Колуң көрбөсүн дейт. Эң туура айтасың. Анан жария садаканан көрө, жария эмес садаканын соогу көп. Азыр моундай да аманат да. Бирөө Россияда туруп жөнөттү да, мисалы 100 сом. Алып барып берип кой. Аманатын жеткирип коюп отчет кылып коюш. Рахмат. Алла разы, түшүнүктүү. Болду. Баптыр, тынч болуңуздар. Мына достор. Бул жактан чыктык. Аз мындан кийинки дарегибиз дагы. Айлакмет барыңыздар. 4 тун. Болду, алдай болду. Жок, алында аяктан. Канча un алдыңдар? 4 un. Болду, көрүн. Жок, болду, 4 алыңдар. 4 тиги бекте 2 да. Мына достор. Кеттик. Алып киребиз. Бөлүшөбүз достор. Бул жака 4 үй бүлөк экен. Мына азыр унду 4 үй бүлөгө алып кирип кетип атышат. Бул жерде дагы бар экен. Мына ундар, чай, дагы эмне айып берип? Чай. Кургак кесме, чай бар экен. Гүрүч. Керектеп турган. Анан азыр эмелер келет, лапшалар мынакей бул жакта. Бул жакта сабиз, картошка баары бар. Эти 2 колдоп кармасаң? Май, картошка. Албан кызсың го сен. Кандай? Бир колумду камера алып калбады. Макарондор, чай, еще картошка, пияз могу пакеттин ичинде, сабиз. Мына пакеттин ичинде баардыгы картошка, пияз, сабиз. Калгандарына un, май, макарон, там ушундай. Ушундай достор. Ушинтип келип жардам берели. Мынаны дагы жумуртканы алып келет. Бунда эмне? Сабиз экен, а? Айымда азыр бул жакта 4 үй бүлө болгондугуна байланыштуу, ушу 4 үй бүлө бар. Бул жерде 4 үй бүлө бар экен. Үй бүлө 4 адам эмес, 4 үй бүлө. Демек, үй бүлө дегенде эле 2ден түшүнсөк болот. Бала чакасын эске албай турганда, ошол үй бүлө 4 үй бүлөгө жетүүчүдөй продукталар түшүрүлүп атат. Мына кыздарыбыз да жардам берип атат. Азамат. Ошо 2 кызыбыз да өзүнүн копилкасын, чогулткан копилкасын 4000ден ашык болчу дейт. Бүт сладкий алып келишиптир. Мындан кийинки жашоо ширин болсун дегендей максат кылышкан окшойт. Ошондойбу? Вот, ошондой дейт. Мына ушул жерге 4 үй бүлөгө бүт май, гүрүч, бардыгы. Туугандар, келип жардам бериңиздер.
мүмкүнчүлүк болсо сурап алыңыздар, анан сурап алып туруп, андан кийин жардам берсеңиздер жакшы болот. Себеби чыныгы муктаждыгын ошондо билесиздер. Балким айта албай аткандыр, тартынып аткандыр. Жалаң эркектер келип албай, аял кишилерден да алып алыңыздар. Аял киши менен аял киши өзүнө келиктирүүчү буюм тайымдарды айтышы мүмкүн, эркек адам айта албайт. Ошондуктан ошол жактарын дагы эске алып коюңуздар. Туз алып кетип атат. Пачка туз. Мына азыр мына жерде un бар, un экен. Дагы экиден кошобуз, себеп дегенде теңири буйруса. Кудай буйруса бизде бул жакта Кудайга шүгүр жетишип атат баардык жерлерге. Бул жерде макарондордун түрлөрү, ошо ар биринен бирдей эле макарон жибербей неме болушпасын деп биз атайын ушундай кылып алганбыз. Бардыгына мына жерде көрүп аткандарга бир суроо, болуп атат окшойт да мындай. Сурасын. Сиздин пикириңиз, сунушуңуз кандай? Келип бир күн мурун жардам берерден алдым. Тактап алып тизме кылып алган жакшыбы же кандай? Достор, бул жерде мен ушулга баса айта кетейин. Себеп дегенде сиздер ал жактан алып келип алсаңыздар, биз канча жылдан бери иштейбиз, билебиз, бунун башыдан өткөзгөнбүз. Бири мисалы күтпөйт сиздерди бул жакта эч ким. Сиздерди эмне алып келеткенин билбейт. Ошондуктан анын үйүндө майы бар болушу мүмкүн, анын үйүндө картошка, пияз жана башкалардын баары бар болушу мүмкүн. Бирок силер билбей туруп алып, кайра ошонун үстүнө алып келип алышыңыздар мүмкүн, толук мүмкүн. Себеп дегенде биз алып барганын үстүнө алып барганда көгөрүп кеткен күндөр болгон. Ошондуктан достор, биз алдын ала келип, биринчи эң нерсе бизде эң кымбат эмне? Убакыт. Убакытты биз үнөмдөбөй, кеңири келип, биз бир күн бул жакта сөзсүз ар бир үйгө кирип, керектелүүчү нерселердин баарын жазып кеткенбиз. Жана телефондон айтып биз баратабыз. Биз алган нерселерди албагыла деп айтып, деп анан келип атабыз. Ошондуктан достор, ошондо сиздин алып келген продукталарыңыз бардыгы иштетилет. Бул өз адресине жетет деген сөз. Буга сөзсүз ушундай аракет кылыңыздар достор. Анан кийин билем, эптеп жардам берип койсо болот. Мен дагы колумдан келген жардамымды, чөнтөгүмдөн акчамды чыгарып берип коюп, мен да үйдө жатып, же болбосо өзүм ишимди кылсам болот достор. Бирок жеринен кабар алып, көрүп, ар бири менен учурашып, сүйлөшүп, каалоо тилекти айтып, жана пикир алмашып кеткен, бул өтө башка нерсе. Бул алып келген продуктыңдан да кымбат. Алып келген жардамыңдан да кымбат. Себеп дегенде көңүл айтуу жана пикирлешип кетүү бүгүнкү күндө адамга бул эң кымбат нерселердин бири. Ушуга көңүл буруңуздар достор. Жана келип кеткенде эмне керек эмес экенин сиздер барыңыздар билесиздер. Көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Жүрөгүңүздөргө от жанат. Жүрөгүңүздөр менен колдон келишинче аракет жасап, чын жүрөктөн жардамыңыздарды бергенди аябайсыздар. Ушундай болойлу достор. Билем, жатып алып сындап коюп, же болбосо акчаңды берип коюп, адресине жетпей атыптыр. Мен бүгүнкү күндө балдар менен ушул жерде турган бардыгыбыз биригип продукта кылып жүрөбүз базарларда. Бирок айтып атышат кайка? Биз Баткенден келген конокторго жардам катары алып атабыз деп айтабыз. Бирок ошондо айтып атышат. Айлана силердин алгандардын бардыгы дарегине жетпей атыптыр. Эмнеге аракет кылып атасыңар деп. Даректүү жеткизгенге аракет кылыңыздар. Убактыңыздарды аябаңыздар. Биз бул жерде уктай албай, биз Баткенге чейин барып келбедикпи? Биз өз көзүбүз менен көрүп келбедикпи? Биз билебиз достор. Биздин команда баарын билет. Тажрыйбалуу чоңоюп калган балдар бүт бардык 2-3 жылдан бери ушул гуманитарный жардамдарды берип жүрүп, пикирлешип туруп, сүйлөшүп жүрүп, бардыгы стажы булардык аябай чоң. Ошондуктан биз даректүү иш кылып атабыз деп ойлойм. Ийгилик достор. Рахмат. Мына ошол жогоруда айтылган нерсе дарегине жетиш үчүн ушундай ар ким өзүнүн колуна алып иштеш керек. Жана Баткенге жардам жөнөтүлүп, бирок дарегине жетпей калгандар ошол толук кандуу иштебегендердин кесепети. Ушул жака эле. Себеп дегенде мындай эле. Эжем бул жерде квартальница.
комком өзүнүн эжебиз билебиз, ишенебиз. Себеп дегенде эженин үйүндө, өзүнүн үйүндө дагы 10 киши жашайт. Эженин өз үйүндө 10 киши жашайт. Жүрсөңүз бияка. Эженин үйүндө да 10 киши жашайт. Жана эже бул жерде өзүм көчө башчы деп коет бизде. Орусча айтканда смотрящий бул жердин. Бүт маселелерди ушул эжем чечет. Ушул эжем аркылуу биз ушул жергелерге келип, ушул даректерге келип биз ошол адамдар менен таанышып атабыз, достор. Жана ушул эжемдин үйүндө дагы, өзүнүн үйүндө дагы 10 киши жашайт. Экинчи үйүндө ал жакта дагы бул жакта Гүлсүн деген эжебиз бар. Гүлсүн эже угуп атсаңыз керек. Сиздин бул жактагы алып кетчү нерселериңиздин баардыгын Гүлзат эжеге тапшырып атабыз. Бул жакка келип алып кете бересиз. Бөлүшөсүздөр. 3 чоң үй беле болгондо ал Гүлсүн эженин үйүндө 15 кишидей бар. Жалпы 45 кишиге. 35 то есть 35 кишиге биз азыр таштадык. Кыскача сунушуңуз, пикириңиз, каалооңуз элге. Сунушум, пикирим эми рахмат чоң, аябай чоң рахмат. Ар бирин өзү кече Мирлан келип бүт ар бир үйгө кирип, текшерип, баарынан интервью алып, кирип, чогуу кирип, интервью алып чыгып, анан кийин эмне керектерини баарын кагазга жазып алып, анан бүгүн алып келишти. Анан бир-бирден таркатып келатабыз. Азыр эми менде 3 семьянын продуктасын калтырды үйгө. Азыр мен өзүм телефон чалам, өздөрү турат, ак өргө жакта. Ошо баягы биз менен чогуу барасыздар. Барам, ал жака барам, бул туруп турат, анан келип алып кетишет да. Ошо. Мен өзүм бөлүп берем. Биз ушу менен үзөбүз азыр. Урматтуу мекендештер, сырт жактан бизге жардам берип, рахмат эже. Сырт жактан бизге жардам берип, кол сунган мекендештерге маалымат катары айтып коеюн. Дагы маалымат, жана дагы айтып кеттим, достор. Дагы айтайын. Видео узак болуп калса, туура түшүнөсүздөр. Себеп дегенде бүгүнкү күндө кыскартып чыгаруу дагы мүмкүн эмес болуп атат, ошондуктан жетишпей атабыз, достор. Жалпы эсептен 40 миңге жакын акча топтолгон бизде. Бирок биз өзүбүз дагы мурдакыдан ашкан бир аз акчабыз бар эле, аны коштук. Ошол менен 51.700 бек какта. Бек! Канча деп сумма айттың жана? 51.700 дедиңби? Бурер Осмон? 51.700. Алдыңар. Достор, 40.700 сомдой акча топтолгон бизде. Бирок андан ашкан суммаларды дагы биз өзүбүздүн арабызда ушул эжелерибиз бар, агаларыбыз бар. Бул жакта биздин өзүнүн активдүү эжелерибиз бар. Ошолор дагы 100 сом, 200 сомдон кошуп отуруп, жалпы эсебинен 51.700 сом акча топтолуп, 51.700кө алып келген товарыбызды азыр, алып келген продуктларды таратып атабыз. Мен сиздерге дагы айтып көрсөтө кетем. Мына видео бул жакта базарда иштеген эжелерибиздин билесиздер, көпчүлүгүнүн кагазы жок экен. Ошондуктан мен сиздерге кыскача көрсөтүп кете берейин. Мындай ценалар жазылган, ар бир нерсенин алынганын өзүнүн ценалары. Анан дагы бир картошка алган жерибизде аларда сөзсүз эчтемке жок болду. Алардыкын мынтип жаздыртып кыскача. Эки бетине тең жазылып. Мына картошка, мисалы, пияз, сабиз деп жаздыртып, жалпы суммасыны, булардыкы аз эле акча болду. 4400 плюс 2000 6400 болду. Калгандарын 9600 ушинтип ар жерден неме болгонбуз, достор. Жалпы эсебинен ошондой 50 миңден ашык жардамыбызды берип атабыз. Достор, бул токтобойт, бул уланат буюрса дагы. Дагы алдыда жеткичүү жерлерибиз көп, ошондуктан ийгилик бардыгыңыздарга. Кайдыгер болбоңуздар. Биз көпчүлүк жердештерибизди, көпчүлүк мекендештерибизди Манас аганын үйүнө кабар алалы, көрөлү дегенден көбү келип кетти. Түз эфирде аларда көрүп атсаңыздар керек. Көбүңүздөр келип, өзүңүздөр кабар алып, жардамыңыздарды берип кеттиңиздер. Себеп дегенде мен өзүмдүн кепилдигимди алган жокпуз. Биз команда өзүбүз ушундай чечтик.
өздөрү келем дегендердин баарын өздөрүн жибердик. Өздөрү кабар алып көрүп кетсин. Көрүп кеткен башка достор. Ийгилик достор, ушул менен мен биз жолго жөнөйлүк кайра. Рахмат. Мына достор, кыскача ушундай маалымат. Мен Агыргөөгө барам да. Сені de var. Köyge. Köyge bölüm emес. Барын işte. Мына ушундай достор. Бул Баткенден келген бир туугандарга жардам. О берки 11 күн Ким жардам берем десе келе бериңиздер. Жардамыңыздарды берип кетиңиздер. Мына кыскача ушундай достор, көрүшкөнчө жаман ой, жаман пикирдегилер аман болгула. Колуңардан келсе келип салыңыз, жардам бергиле. Кимге көрөсүз? Миламеге, адетиги биринчи алдыда турат сиздин. Берейинби? Эккелин күйөсүнө. Размерлери кандай экен? Я. Көртөн таштайсың, көртөн. Ушундай достор, мына эттерин дагы бөлүп берип атат. Тоңдурулуп атайын даярдап алып келдик этти. Түшүнгөндөр үчүн. Галаштор дагы кетип атат. Мен азыр адрести таштап койдум. Нагызды көрдүңөрбү? Мага окшош бекен, экөөбүз окшош. Макул достор, ийгилик. Биз ушу менен жабабыз, эфирди токтотобуз. Тынч болуңуздар. Баткенибиз, мекенибиз, элибиз тынч болсун. Көрүшкөнчө достор. Ар дайым жакшылыктарда, тойлордо, аманчылыкта көрүшкөндү жараткан Алла Таала насип кылсын. Галоштор берсин. Галош, кечиресиздер, коштоша албай калдым мен. Могу жерде галоштордон бери алып келгенбиз. Ушунда чагылдырып коелу, эстен чыгып калбаш үчүн. 5 килограммдан. Килограммдан эт бар экен. Буну эмне үчүн чагылдырып атабыз? Отчет үчүн чагылдырып атабыз. Мына, бул жерде 10 адам бар экен. 3 үй бүлө деп жана айтканбыз, 3 үй бүлөнүн 10 адам экен. Ошо 10 үй бүлөгө галош бардыгын жеткирип бердик. Ушундай достор. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Мен эфирди ушул жерден токтотом. Берип бүттүк, Кудай буйруса баарына. Аман болуңуздар.